Барктуу өмүрүм. Чыгарманын автору Батма Исматилаева. Апамдын бала кезиндеги кыялы орундалып, өзүнүн сүйгөн кесибин аркалап иштеп жүргөн убагы. Тагыраагы борбор калаадагы телерадиолордун биринде эмгектенип, кубулжуган үнү менен көптөгөн элдердин жүрөгүнөн түнөк тапкан ал мээримдүү, акылдуу менин апам. Айтарым апамдын жана өзүмдүн өмүрүм менен кошо биздин коомго терс таасирин тийгизип жаткан айрым нарк населибизди кошо баян кылып жазгым келди сиздерге. Анда сөз башынан болсун. Ошол жылдары апам студент кези иштеп, окуп, көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Радиодон жумасына 2 жолу уктуруулары кетет. Аны менен кошо жарнама бөлүгү да апамдын мойнуна жүктөлгөн. Ал кездеги билим берген агайлары көп учурда айрым эркектерге караганда жоопкерчиликтүүсүң деп олуттуу иштерин апама жүктөчү экен. Ошентип эфирден күн сайын апамдын байланыш номерлери тынбай кетип турат. Ошондой күндөрдүн биринде апамдын уктурууларын күн сайын калтырбай күтүп уккан Бекзат деген ага байланышка чыгат. Алло, саламатсызбы? Бул Насыйкат радиосубу? Мага Арузат керек эле, жарнама бөлүмүнө чалып жаткам. Угуп жатам. Мен Арузат. Кандай маселе боюнча? Биздеги такси кызматын жарнамага бериш керек болуп жаткан. Кандай кылып берсек болот? Жакшы, биздеги кызматтар жумасына кааласаңыз 1 айга берсеңиз болот. Ошого карап баалары ар кандай бизде. Дарегибизге келип жазылып, такташып алсаңыз болот. Саат 5ке чейин жумушта болобуз. Рахмат, Арузат. Түшүндүрүп бергениңизге, жумуштан убакыт бөлүп барып кеткенге аракет кылам. Ишиңизге ийгилик. Ушул күндөн баштап тагдыры олуттуу түрдө өзгөрөрүн Арузат капарына да алган жок. Анткени өз жумушун сүйүп иштейт эле. Чыгармачылыкка да жакын инсан. Айрым учурда ыр, макала, көркөм чыгармаларды жазып калат. Ушул учурга чейин өзүнөн 2 жаш кичүү бала артынан чуркап. Ал бала ата-энесин жиберсе да, Арузаттын ата-энеси болбой койгон. Жашсың, окууң бүссүн деп. Андан да баланын ата-энеси дин жолунда болгондуктан да караманча каршы турду. Динде жүргөндөрдү жактырбаган апасы молду болуп кетесиң деп жактырган жок аларды. Бирок колун сурап келген бала илими, билими күчтүү, түшүнүгү чоң адамдардын акылындай зирээк бала эле. Ошондуктан да Арузат макул болуп аракет кылган. Бирок бул жолдон майнап чыкпаса да, Арузат чөгүп кеткен жок. Анткени анын убактысы ар бир маанилүү нерсе менен чектелүү эле. Ушундай жашоосу өзүнүн жеке тарыхында кала тургандай, ушундай бактылуу күндөрү өтүп жатты. Баякы Бекзат ага күн сайын чалып, ал акыбалын сураганды адат кылып алды. Качан Арузаттын уктуруусу башталды дегенде, машинасын жолдон четке чыгарып, 40 мүнөт бою берилүү менен угат анын үнүн. Бул да болсо Бекзаттын жашоосунун бир бөлүгүнө айланды. Күн сайын Арузатты эстеп, жылуу маанай менен жумушуна чыгат. Коңур үндүү, орто бойлуу. Бир күн Арузат жумушу бүтүп чыкса, Бекзат турат. Машинасы менен колуна чоң букет гүлдү көтөргөн. Аны көргөн Арузат ыңгайсыздана түштү. Ал күнү Курбан айт майрамы болчу. Ошону шолтоо кылып, гүл көтөрүп келген Бекзат. Ошол күндөн баштап Арузат жашоосунун маңызына айланды. Канчада окуусу бүтөт, канчада жумушуна барат, канчада чогулушу болот, баарын билүүгө жетишти. Арузат ал кезде болгону 21 жашта болчу. Ушундай маанилүү күндөрдүн аягы да суюлуп барат. Экөөбүз сырттан мамилеси жакшы болгон менен турмуш куруу жөнүндө ооз ача элек Бекзат. Анткени коркот, сунушуна макул болбой койсо, шагы сынып каларын да билет. Ошентип, күндөрдүн биринде достору менен чогулуп, отуруп, Арузатты жакшы көрөрүн, аны кантип көндүрөрүн сурап, ортого койду Бекзат. Баары чогуу сүйлөшүп,
Арузаттын иштеген жериндеги дареги Ала Тоо аянтында жакын жерде жайгашкан. Жумуштан эрте чыга турган күндөрү Ала Тоо аянты менен жөө басканды жакшы көрөт. Киев көчөсү менен жай басып келе жатканда кара түстөгү Мерседес үлгүсүндөгү машина алдына келип бурулуп токтоду. Ичинен жарашыктуу кийинип алган Бекзат түштү. Кандайсың Арузат? Ден соолугуң жакшыбы? Жумушуң кандай? Чарчаган жоксуңбу? Рахмат, жакшы. Өзүңөр кандай? Кайдан шашып? Жай эле. Ошо убакыт жок болуп аткан. Эртерээк барыш керек болчу үйгө. Койчу, бат эле чыгабыз. Сени сыйлайм. Жок дебечи Арузат. Үнүңдү, айткан ар бир сөзүңдү баалайм. Акылдуу жансың. Ушул жарым саат убактысы өмүрүн, бактысын, ары бери чайкарын кайдан билсин Арузат? Экөө көпкө чейин үнсүз отуруп тамактанышты. Шаардын так ортосунда белгилүү ресторандардын бирине кирген. Бекзат өзүнүн үй бүлөсү тууралуу сөз баштады. Үй бүлөдө 5 бир тууган. Улуусу Бекзат, 2 иниси, 2 карандашы бар экенин айтты. Убакыт өтөр менен Арузат кетерин ойлоду. Шашып жатам, мен кетишим керек. Макул, азыр жеткирип коем Арашка. Ошол убакытта кайдан жайдан Бекзаттын достору кирип келди. Тамагыңар таттуу болсун. Кандайсыңар? Кеттик банда? Кеттик. Жүр Арузат, жеткирип коелу сени. Сыртка чыгаар менен машинанын ролуна досу Асыл отурду. Артына Арузат менен чогуу Бекзат кирди. Оюнда жаман ою жок, үйүнө баратам деп ойлоду Арузат. Аңгычакты шаардын ичи менен аралай чыгып, Чүй көчөсү менен түз барып сокулукту көздөй бет алды. Көрсө Бекзат аны алыскы токтогулга алып качып баратыптыр. Аны билип калган Арузат чый-пый чыгып, кыйкырып, ыйлап келди. Бекзат, не кылганың бул? Кыздардын тагдыры оюнчукпу сага? Жеткирип кой мени, токтот ушул жерден. Жаны калбай түшүүгө аракет кылып жатты. Арузат, сага айтканымда макул болбой коесуң деп корктум. Коркпочу Арузат, сени бактылуу кылам. Сен үчүн жашап жүргөнүмдү кайдан билесиң? Болгон жүрөгүң менен макул болчу алтыным. Бар дүйнөм менен сыйлайм сени. Ыйлай берип көз жашы шишип калган Арузат каршылык кылып да көндүрө албай койду Бекзатты. Экөө алышып жатып Карабалдадан ары Сосновкага жетип калышыптыр. Шайы калбай отуруп калган Арузат терезени карап, баш аягына жетпеген ойлорго чөмүлдү. Үйдө күтүп отурган ата-энесин аяды. Өзү сүйүп иштеген жумушун ойлоду. Баарынан да алдыдагы узун жолдун кандай болорун ойлоду. Бактылуулукпу? Же таштагы көп жашоонун чийме жолдорубу? Айтор өзүнүн алдыдагы өмүр жолун көрө албады. Арузаттын апасы саламат, келини небереси, абышкасы болуп жаңы эле чайга отурушкан. Телефонуна звонок келип калды. Алло, саламатсызбы кудагый? Колдугубуз бар, кызыңызды келин кылып жатабыз. Уккан кулагына ишенбей, не сабалда катып калды саламат. Кимсиңер, кайдасыңар? Кайка алып баратасыңар менин кызымды? Суроолорду жаадырып, көзүнүн кантип жашагып жатканын билбей да калды. Кыжалат болбоңуз кудагый, жакшы жерге келе жатат кызыңыз. Токтогулдан болобуз, аз күндө колдогоруп барабыз үйүңүзгө. Кызым менен байланыштыргыла мени. Өчүк болуп жатат номери. Сөзсүз кудагый, кыжалат болбоңуз. Арузат байланышатсыз менен. Тут деп барып өчүп калды үнү. Эне да жүрөгүнөн нелер гана өткөн жок. Арузатты дагы деле бала көрүп жүргөн. Суйкайып турмуш курууга да даяр болуп калган кызын ойлогондо жүрөгү кайышып, санаасы санга бөлүндү. Кантсе да бактылуу болсун кызым деп ичине миң кайталап ыйлап да жатты. Бул кезде Бекзат менен Арузат төө ашуудан өтүп, Чычкан сайга жетип калышкан. Жакындаган сайын жүрөгү дүкүлдөп, бир нерсе болуп кетчүдөй кыжалаттыкта баратат Арузат. Бекзаттын ийине башын жөлөп, бактылуулукту мага ченеби берши жаратканым. Алдымда не деген гана күндөр күтүп турат мени деп, эч ичинен эзилип ыйлап баратты.
Токтогулга жакындаган сайын жүрөгү илеп-желеп, башын көтөрүп, чачын бир аз оңдоп көзгөгө каранып да алды. Токтогулга кирип баратышат. Керер менен Бекзаттын бөлөлөрү тай эжеси тосуп алышты жолдон. Жолдон тосуп алып эле арактан берип ичире беришет экен. Бул салтпы же алардын жөрөлгөсүбү Арозатка анчейин жага берген жок. Анткени иштеген жумушу, жүргөн чөйрөсү ыйман жолундагылар болгондуктан ичимдикти жаман нерсе катары, жамандык баштоочусу катары көрөт аны. Көп өтпөй айылга да кирип келди. Уландысы бар, кийинки чыгарылышта күтүңүз. Автор Батма Исматиллаева. Биз менен бирге болуңуздар, урматтуу угармандар.